Алматыда архитектурасы мыкты бир нече тарыхый маданий имараттар мурастар тизмесине кирди. Алардын ичинде өзгөчө стилде салынып, шаардын көркөмдүүлүгүн ачып турган объекттер көп. Алардын бири пайдуу алымындан 35 жыл мурун түптөлгөн аппараттык студиялык комплекс. Атамекендик телевидение тарыхында маалымат таратуу борбору катары курулган алгачкы объекттердин бири жана уникалдуусу. Имаратты атамекендик архитекторлор долбоорлогон. Дубалдары айнек менен капталып, түркүктөрү гранит таштар менен бекемделген объект шаардагы бийик жерлердин биринде салынган. Алыстан көз жоосун алган имаратты шаар тургундары мөңгүлөргө да окшотушат. Анткени мунарага илинген оймолуу таштар ири курулушту муз менен каптап тургандай элес калтырат. Мы проектировали его довольно долго. Биз анын долбоорун узак даярдадык. Болгону архитектуралык курулуш бөлүгүн даярдадык. Технологиялык жабдыктарды Москвадагы байланыш институтунун кызматкерлери орноткон. Шаар башчылыгы шаардын ажарына көр кошкон объекти өзгөчө коргоого алып, атайын макам ыйгарган. Жалпы шаардын тарыхый маданий мурастарынын тизмеси жакында дагы 5 объект менен толукталат. Алардын катарында Тоңгуч президент атындагы Сейилбак, Алматы арена муз комплекси, Өмүрбек Жолдасбеков атындагы студенттер сарайы, Алматы технология жана бизнес университети, Казакстан менеджмент, экономика жана божомолдоо институтунун имараты бар. Критерий очень много, это, кстати, и Критерийлер абдан көп. Дал ошол доордун стилине шайкеш келиши керек болгон имараттын көрүнүшү. Ошондой эле имаратты оригиналдуу кыла турган кандайдыр бир өзгөчөлүгү болууга тийиш. по-своему делать это здание необычным, оригинальным. Азыр Алматыда 100дөн ашуун объект тарыхый маданий мурастар тизмесине кирген. Ага кошо 31 эстелик мамлекеттик коргоого алынган. Адистер аталган имараттарды оңдоо иштери компетенттүү мекемелердин уруксаты менен жүргүзүлөт дешет. Ал эми сырткы кейпин өзгөртүүгө такыр тыюу салынган. Анткени шаар тарыхынан кабар бере турган бул объекттер баштапкы калыбын сактап калууга тийиш.